Саламатсыздарбы? Сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Алгач бүгүнкү күнгө карата валюталар курсу. 5 февралда күтүлгөн аба ырайы. Синоптиктердин айтымында февраль айы суукту сүйбөгөндөр үчүн жагымдуу маанай тартуулайт. Ай аяктап калганда күн сезилерлик жылып калат. Быйылкы жылдын февраль айында абанын орточо температурасы жана жаан-чачын нормадан ашпайт. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кабарлады. Алгач күндүн орчундуу жаңылыктары менен тааныштыра кетсем. Бишкекте эл ташыган маршрутка аралашкан жол кырсыктан бир адам каза таап 3 киши жабыркады. Ошто окуучудан кургагуучу оорусу аныкталды. Коронавирус менен ооруган аял дени сак кыз төрөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштыра кетсем. Бишкектин капиталдык курулуш башкармалыгына биринчи жолу аял жетекчи дайындалды. Гүлмира Жумабекова 1996 жылдан бери муниципалдык кызматтарда эмгектенип келет. Анын курулуш тармагына финанс статистика боюнча билими бар. Бишкек мэриясынын алдындагы капиталдык курулуш башкармалыгына Гүлмира Жумабекова жетекчи болуп дайындалды. Маалыматка караганда ал мурда 1-май райондук акиминин орун басары болуп эмгектенген. Жумабекова Борбор калаанын капиталдык курулуш башкармалыгына жетекчи болуп дайындалган биринчи аял, дешти мэриядан. Белгилей кетсек, буга чейин бул кызматты Улам Уязбаев убактылуу аркалап келген. Гүлмира Жумабекова 1996 жылдан бери муниципалдык кызматтарда эмгектенип келет. Курулуш тармагына финанс статистика боюнча билими бар. Бишкек мэриясында Бишкек башкы архитектура ишканасында жана мамлекеттик архитектуралык көзөмөл башкармалыгында эмгектенген. Маалымат багы Спутник. Европага жөнөтөм деп элди алдаган Арай Глобалдын кызматкери кармалды. Буга чейин 70тен ашуун адам Арай Глобал компаниясына акчасын алдатканын айтып, чара көрүүнү суранып, милицияга кайрылышкан. Кыргызстандыктарды чет өлкөгө жумушка орноштурууну убадалап, сызга отургузуп кеткен Арай Глобал компаниясынын бир кызматкери кармалды. Бул туурасында 1-май райондук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Эскерте кетсек, Спутник Кыргызстан агенттиги Шулун компаниянын тузагына түшкөн жарандардын арыз муңун угуп, материал даярдаган. Анда Арай Глобал Польша, Германия, Финляндия, Израиль, Эстония, Латвия жана Чехия мамлекеттерине жөнөтөм деп, ар бир жарандан $800 $1600 чейин алганы белгилүү болгон. Бирок иш жүзүндө компаниянын Туркияга гана жумушка орноштурууга уруксаат кагазы болгон. Элден арыз түшкөндөн кийин миграция кызматы ал лицензиясынан да ажыраткан. Ал эми компаниянын директору Талгат Болотовдун кармала электиги жана ага өткөн жылдын 25 декабрда издөө жарыяланганы белгиленет. Маалымат багы Спутник. Бишкекте эл ташыган маршрутка аралашкан жол кырсыктан бир адам каза таап 3 киши жабыркады. Бул тууралуу кайгылуу күзөт милициясынан билдиришти. 4 февралда Тогонбаев менен Жукеев Пудовкин көчөлөрүнүн кесилишинде 4 унаа кагышкан. Алардын арасында эл ташыган маршрутка дагы болгон. Маалымат багы Спутник. АКШ талап кылган биометрикалык паспорт Кыргызстанда качан бериле баштайт? 2018 жылы биометрикалык паспорт бериле баштаган. Бирок мамлекеттик каттоо жетекчилиги бланк сатып алуу тендерин мыйзам бузуу менен өткөрө коюп, иш үзгүлтүккө учураган. Мунун айынан АКШга жашап иштөөгө баргысы келген кыргызстандыктар виза алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап отурат. Кыргызстандыктарга чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк берген жалпы жарандык биометрикалык паспорттор 2021 жылдан баштап берилет. АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык визага чектөө коюшунда дал ушул документтин жоктугу себеп болуп жатканын мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат бөлүмүнүн башчысы Адилет Бейшеналиев Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына билдирди. Эске салсак, 1 февралда Дональд Трамп 6 өлкөнүн жарандарынын АКШга кирүүсүнө чектөө киргизүү чечимин кабыл алган. Чектөө Кыргызстан, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзанияга тиешелүү. Ага чейин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШ бийлигинин мындай чечимине Кыргызстандын биометрикалык паспорт колдонбогону себепкер экенин айткан эле. Маалымат багы Спутник. Прокуратура Курсан Асановдун ишин тергеп бүтүп, ага 14 берене боюнча айып такты. Прокуратура Асанов мамлекетке 800 000 сомдой зыян келтирип, жалган маалымат таратып жана далил болчу материалдарды жок кылган деп айыптоодо. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановго карата ачылган сотко чейинки өндүрүш иши аяктады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Маалыматка ылайык Асановго жазы кодексинин 14 беренеси боюнча айып тагылды. Алар төмөндөгүчө. Курсан Асанов ички иштер министрликтин атайын даярдыктагы полкунун аскери Дамирбек Файзылда уулу жеке жумуштарын жана үй бүлөлүк туугандык маанидеги тапшырмаларды аткартуу үчүн мыйзамсыз түрдө өзүнө жардамчы жана жан сакчы кылып алган. Асанов мындай аракети менен мамлекетке 793 197 сом зыян келтирген.
Асанов жана анын өкүл баласы Чындык гезитинин редактору Турсунбек Бейшенбеков вице-премьер Жеңиш Разаковду каралаган деп шектелүүдө. Тагыраак айтканда, алар Разаковду оор жана өзгөчө оор кылмыш жасоого күнөөлөп, жалган маалымат таратты деп айыпталууда. Асанов 7-8 августтагы Койташ окуясында далил документтерди атайлап жок кылган. Ал баласы Мухаммед Али Асанов жана жан сакчысы Дамирбек Пайзылда уулу менен биргеликте далил болчу материалдарды жана башка буюмдарды алып чыгып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына жеткирип берген дегени айтылууда. Анда тергөө органы үчүн маанилүү жана баалуу материалдар болгону айтылды. Учурда башкы прокуратура тергелип бүткөн кылмыш ишин сотко жөнөтүүгө камынып жатканын билдирди. Эске салсак, Курсан Асанов кыргыз милициясына чыккынчылык кылды. Ишенимден кетти деген негиз менен 2019-жылы 13 августта кызматтан бошотулган. Ага карата кылмыш иши козголуп, үй камагына алынган. Маалымат блогу Спутник. Ошто окуучудан коргоогучу оорусу аныкталды. Дагы 12 окуучуга жугушу мүмкүн деп шектелүүдө. Ош облусунун Арабан районундагы мектептердин биринде окуган окуучудан кургагучу оорусу аныкталды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары Керметтөө айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүн Гүлжигитовдун берген маалыматына таянып жазып чыгышты. Маалыматка караганда, учурда 12 окуучунун анализинин жыйынтыгы чыга элек. Гүлбаар айылындагы Т. Бектенов орто мектебинде бир окуучудан кургагучу оорусу аныкталды. 12 окуучудан анализдер алынды. Оору мектептин абасы нымдуу болгон үчүн козголушу мүмкүн деп жатышат. Мектеп СССР учурунда ашар жолу менен курулган. Учурда авариялык абалда. Имаратты 2015-жылы жер титирөөдөн жабыркаган деп билдирди Керметтөө айыл өкмөтүнүн башчысы Сүйүн Гүлжигитов. Белгилей кетсек, аталган авариялык абалдагы мектепте 550 окуучу билим алат. Маалымат блогу Назар News. Коронавирус менен ооруган аял дени сак кыз төрөдү. Хейлуцян провинциясындагы Харбин шаарынын ооруканасында коронавирус менен ооруган аял ден соолугу жакшы кыз төрөдү. Келин кош бойлуулуктун 38-жумасында экени айтылат. Бейтаптын абалы күндөн күнгө начарлап бара жаткандыктан дарыгерлер операция жасоону чечишкен. Натыйжада 3,5 кг салмактагы кыз жарыкка келди. Наристе карантинде 2 ирет коронавируска алынган анализ анын саламаттыгы жайында экенин тастыктады. Ушу тапта эне баланын абалы туруктуу деп бааланууда. Акыркы маалымат боюнча коронавирус дартын жуктуруп алгандардын саны 20 000ден ашып, 420дан ашуун киши каза тапты. Басымдуу бөлүгү Кытайда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2019 НКО вирусунун жайылышына эл аралык маанидеги өзгөчө кырдаал деп атады. Маалымат блогу Спутник. Биздин каналга катталып, дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.